Салам достор. Бұл видео сабақта біз Cross сайтында онлайн кроссворд түзүүнү үйрөнөбүз. Кроссвордтор мугалим менен окуучунун ортосундагы кайтарым байланышты түзүүнүн бир түрү. Ошондой эле мен интернеттеги бардык сайттарды карап чыгып, бул сайтта кроссворд түзүү эң оңой экенин байкадым жана сиздерге үйрөтүүнү чечтим. Анда баштадык. Браузерге киребиз. Жана Google'da açabыз. Google'un адрестик жолчосуна биз Cross создать кроссворд деп жазабыз. Ушундай болуп ачылат. Эми биз сайтка киребиз. Мына Cross сайты ачылды. Сол жагындагы актай жерге биз сөздөр жазабыз. Ал эми оң тарабындагы чакмактарга биздин түзгөн кроссвордубуз пайда болот. Эми биз мына эң үстүндө размер кроссворда дегенди караңыздар, 25 деп турат. Ошону мен кыскартайын 15 кылып, ошондо биздин чакмактарыбыз чоңураак болот. Эми сөздөр жазабыз. Мен мисалы дарыялар жөнүндө кроссворд түзмөкчүмүн. Азыр мен дүйнөдөгү белгилүү дарыяларды жазып бирден жазайын. Амазонка, Нил, Енисей, Амур, Янцзы, Волга, Дунай. Мен 7 дарыя жаздым. Эми жазып болгондон кийин ушул баскыч басабыз. Создать кроссворд деген. Мына бизге кроссворд түзүп берди. Эми бул жерде карасак 1 2 3 4 5 сөздү катыштырып түзүптүр, 2 сөздү катыштырып аптыр. Эгерде биз кайрадан башкачараак болсун десек, кайра эле ушул үстүндөгү баскычты басабыз. Дагы бир 3 сөздөн турган кроссворд. Дагы басып көрдүм. Мына бул жерде 6 сөздөн турган кроссворд түзүп берди. Эми муну сакташ үчүн биз эки түрдүү кылып сактап алсак болот. Ушул жазуулар менен кошо сактап алсак болот. Ал эми мына биринчи баскычты бассак, биз актай түрүндө сактасак болот. Бул жерде сактоо үчүн мен мурдаракта сактап алган элем. Темасын өзгөртөйүн. Кроссворд дегенде азыр дарыялар деп жазам. Дарыялар. Эми астында мен заменить деген басам, сиздердикинде биринчи түзгөндө бул жерге сохранить деген сөз чыгат. Мен заменить деген бастым. Мына эми сакталды. Открыть кылып ачсак, бизде телефонубузда VPS Office болсо, ошол VPS Office менен ачылат. Мына ушундай болуп ачылды. Эми астында карасаңыздар, кроссвордубуз актай түрүндө астында жооптор турат. Эми ошол жоопторду биз эң жогорудагы правка деген жазууну басып, ошол VPS Office'ин өзүндө эле суроого айлантабыз. Басып, по горизонтали дегенди туурасынан деп жазабыз. Кыргызча эле кылып, ошол туурасынан деп жазайлы. Ал эми по вертикали дегени тигинен деп жазабыз. Туурасынан экинчиси бул Янцзы. Эми муну суроосу кандай кылып койсок болот? Мисалы, Кытайдагы эң чоң дарыя. Ушул белги жазып койсок болот. Эми туурасынан үчүнчү катардагы бул Амур. Амурга мисалы ыракы чыгыштагы чоң дарыя деп жазып койсок болот.
эми ушундай кылып баардыгын биз оңдоп чыктык, суроо коюп оңдоо болгондон кийин биз муну сактап койсок болот. Ушул турушунда сакталат. Мына сакталды, сохранить деп басып сактап койдук. Ушундай болуп сакталып калат. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.